Москва шаарында жана Москва облусунда 1-сентябрдан тартып мигранттар үчүн Амина деп аталган атайын мобилдик тиркеме ишке кирет. Ал азыркы учурда колдонулуп жаткан миграциялык каттоо тартибинин ордуна колдонулат. Бул тууралуу Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги билдирди. Ведомство иштөө максатында келген кыргызстандыктар тиркемени сөзсүз жүктөшү керектигин эскертти. Аталган колдонмо аркылуу Москва шаарынын миграциялык борборунун Сахарова дареги боюнча каттоого туруп, ички иштер органдарын чет элдик жаран түнөгөнгө, эс алганга, туруктуу пайдаланып жаткан чыныгы жашаган жери жөнүндө алыстан маалымдоого мүмкүнчүлүк берет. Жашаган жери өзгөргөн учурда чет элдик жаран колдонмонун интерфейси аркылуу тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүүгө милдеттүү деп айтылат маалыматта. Амина тиркемесин жүктөө жана орнотуу үчүн Сахаровага же Орусиянын ички иштер министрлигинин аймактык бөлүмдөрүнө баруунун кажети жок. Ростор мобилдик тиркемелер дүкөнүнөн өз алдынча орното алышат. Колдонмого катталуу үчүн чет элдик жарандын жарактуу картасы талап кылынат. Жок болсо аны алуу үчүн ММС Сахарова борборуна кайрылуу зарыл. Ал эми карта жоголгон учурда Амина колдонмосуна паспорттук маалыматтар аркылуу кирсе болот. Мобилдик тиркеме аталган өлкөнүн ички иштер министрлигине геолокация жөнүндө маалыматтарды жөнөтүп турат. Эгер бир нече күн бою геолокация маалыматтар жөнөтүлбөсө, жаранга дарегин тастыктоо же өзгөрүү тууралуу кабар берүү боюнча эскертүү келет. Бул иш үчүн ички иштер министрлигине же борборго баруунун кажети жок. Эгер акыркы мониторингден тартып 3 күнөн ашык геолокация маалымат берилбесе, жаран миграциялык борбордун дареги боюнча каттоодон чыгарылат. Эксперимент башталганга чейин бул тиркемени тесттик режимде колдонуп көрүүгө уруксат берилет. Акматбаев Көлбаевдер менен байланышы бар кылмыштуу топту каржылап келген жаран кармалды. Бул тууралуу КМК билдирди. Маалыматка ылайык, шектүү буга чейин узак убакыт бою Кытайдан Кыргызстан аймагына келген товарларды ташуу жана бажыдан өткөрүү боюнча кызматтарды көрсөтүп келген. Бул иштерде анын негизги колдоочусу мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы башчысы болгон. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Анын жардамы менен ташылып келген жүктөр мыйзамсыз декларацияланып турган. Мындай кылмыштуу аракеттер алардын өзгөчө ири өлчөмдөгү бажы төлөмдөрүнөн качуусуна өбөлгө түзгөн. Мындан тышкары жаран мыйзамсыз кумар оюндарын уюштуруу менен алектенип келген. Ал Бишкектеги Паллада казиносунун негиздөөчүсү болгон. Ошол эле учурда кумар оюндарын уюштуруудан түшкөн каражаттардын эсебинен Рыспек Акматбаевдин жана Камчы Көлбаевдин кылмыштуу топторунун мүчөлөрүнө системалуу түрдө каржылык жардамдарды көрсөтүп турган жана уюшкан кылмыштуу топтун лидерлеринин үй бүлө мүчөлөрүнө салтанаттуу иш-чараларда кымбат баалуу белектерди тапшырып келген. Паллада казиносунун мүлк комплекси өз убагында Акматбаев менен Көлбаевга тиешелүү болгон. Мындан улам жарандын жашаган жери тинтүүгө алынган, натыйжада тиешелүү документтери жок, ПМ жана ПСМ үлгүсүндөгү 2 дана номерлары өзгөртүлгөн тапанча, Сайга жана Тигр үлгүсүндөгү ок атуучу куралдар, 1 дана Винчестер, 17 дана 9 мм, 22 дана 5,45 мм, 501 дана 7 мм, 300 дана 7,65 мм калибрдүү октор, 5 дана магазин, 250 дана 7,62 дана жана 12 калибрдүү ок-дарлар табылган. Ошондой эле салмагы 20 грамм болгон гашиш баңгизат алынган. Шектүү камакка алынып, учурда уюшкан кылмыштуу топтун ишмердүүлүгүн каржылоого тиешеси бар башка адамдарды аныктоо иштери уланууда. Кышында кыйналышат. Алайкунун тургундары мектептин жабылышына каршы. Супер KG порталына Ош облусунун Каракулжа районундагы Сайтала айылынын тургундары кайрылышты. Тургундар айылдагы Сооронбай Жусуев атындагы орто мектептин жабылып жатканына нааразы. 23 августта райондук билим берүү жетекчиси, акимдин орун басары жана райондун башка кызматкерлери келип, окуучулардын саны талапка жооп бербегенине байланыштуу билим берүү министрлигинин жабылсын деген буйругун алып келишти. Бул айылда негизи калктын саны аз, бирок мектептин
мектептин шарты дагы ошондой окуучуга ылайык. Мектепте жалпы 120 окуучу, 23 мугалим жана 9 цех кызматкери эмгектенет. Алайкуу бийик тоолуу аймакка киргендиктен бир айылдан башка айылга барып окуп келүү аябай кооптуу жана алыс, күн жылууда билинбеген менен кычыраган кышта кыйналышат, деди айыл тургундары. Тургундардын айтымында быйыл мамлекеттик курултайда Алайкуунун атынан Апызаков Аваз катышып, жалпы элдин атынан министрликке кат жолдогон. Министрликтен жооп катары жабылбайт деген буйрук келген. Бул мектепте бала бакча болот деген имиш болуп жатат. Анын үстүнө быйыл Жусеевдин 100 жылдыгы белгиленип жатат. 120 окуучунун, келечекте мектепке барчу окуучулардын тагдыры эмне болот дешти тургундар. Супер КЖ порталы бул окуя боюнча Алайкуу айыл өкмөтүнүн башчысы Манас Ахматовго байланышты. Ал мектептин жабыла турганын тастыктады. Ошондой буйрук чыкты. Жусуев орто мектебинин окуучулары Мамаев орто мектебине барып окушат. 2 айылдын аралыгы 1 чакырымды түзөт. Бирок айылдын баш жагында жашагандар үчүн кошуна мектеп бир аз алыс болуп, окуучуларга кыйыныраак болушу мүмкүн, деди Ахматов. Ал эми Сайталы айылынын тургуну, Жусуев орто мектебинин мурдагы тарых мугалими Абдылдаев Болотбек ата-эне катары мектептин жабылышына каршы. Анын айтымында мектепте 2 баласы окуйт. Кичөөсү быйыл 1-класска барат. Менин балам 1-класска барат. Мен аны кошуна мектепке алып бара албайм. Бизде Алайкуудан 6 ай кыш болот. Кышта кичинекей наристенин артында 1 киши болуш керек. Райондогу өкүлдөр автобус беребиз дешти. Бул жөн гана соороту. Биз ага ишене албайбыз. Сиз балдардын жоопкерчилигин ала аласызбы десек, ал ата-энелер жоопкерчиликти өзүңөр алгыла, деди деп билдирди Абдылдаев. Ошондой эле Абдылдаев аталган айылдагы мектеп быйыл капиталдык ремонттун тизмесине кирет дегенин, бирок кирбей калганын кошумчалады. Мектеп капиталдык ремонттон өтүүчү мектептердин тизмесине быйыл кирген жок. Бирок мектеп директоруна өз чөнтөгүңөрдөн жасай бергиле, акчасын кийин беребиз дешиптир. Мектеп директору өз чөнтөгүмдөн ремонт жасадым. Өкмөт акча бөлбөй жатат деп айтууда, деп сөзүн жыйынтыктады айыл тургуну. Бул боюнча биз Каракулжа райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Тутуева Алмагүлгө байланышып көрдүк. Анын айтымында Сооронбай Жусуев орто мектебинин окуучулары Кебек Мамаев орто мектебине барып окушат. Тутуева кошумчалагандай, Мамаев мектеби былтыр ноябрь айында 275 орунду болуп жаңы салынган. 2 мектептин аралыгы 800 метрди түзөт. Ал эми Жусуев мектебинде 100дүн тегерегинде окуучу окуйт. Бир класста 4 эле окуучу окуган класстары да бар. Бизде былтыр окуучулардын саны аз, мектептерди оптимизациялоо боюнча буйрук чыккан. Бирок былтыр Мамаев мектебинин курулушу ноябрь айында бүткөн үчүн мектепти жаба албай калганбыз, деди Тутуева. Анын айтымында быйыл агартуу министрлигинин өкүлдөрү Алайкууга келишип жеринде көрүп кетишкен. Андан соң министрликтен буйрук чыгып, ошонун негизинде Сайталы айылынын тургундарына түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Тутуева кышында окуучулар кыйналып калбаш үчүн министрликке автобус бөлүп берүү өтүнүчү менен кат жөнөткөнүн кошумчалады. Ал эми жоюлуп жаткан мектептин мугалимдерин жумуш менен камсыз кылуу боюнча Тутуева төмөнкүлөргө токтолду. 2 мектепти бириктиргенде да 4-класста эле 39 окуучу болуп, калгандары 1 эле класс болуп жатат. Жусуев мектебинин мугалимдерин жумуш менен камсыз кылуу боюнча биз Мамаев мектебинин директору менен сүйлөшүп жатабыз. Баарын жумуш менен камсыз кылабыз деп айта албайбыз. Бирок саатка жана мүмкүнчүлүктөргө жараша айрымдарын иш менен камсыз кылабыз. Булак Супер КЖ. Кыргыз темир жолдун кызматкери туристти сөккөн үчүн кызматынан алынды. Социалдык тармактарда поездин Бишкек балыкчы каттамы менен бара жаткан чет өлкөлүктү сөккөн кызматкердин видеосу тарады. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы фактыны тастыктап, окуя 8 августта болгонун билдирди. Ишкана коштоочу Максат Рахматовго кызматтык этиканы сактабай, орой мамиле кылгандыгы үчүн катуу сөгүш берилгенин жана ээлеген кызматынан бошотулганын белгилеп, анын кечирим сураган видеосун жарыялады.